Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жалпы кыргызстандыктар. Мен бүгүн ошол өлкөбүздө болуп жаткан акыркы окуяларга жеке оюмду билдирип кетейин деп чечтим. Тагыраагы мына акыркы күндөрү соц тармактарда ушундай бир резонанс болуп аткан маданият кызматкерлеринин жасаган иштери жөнүндө өзүмдүн жеке пикиримди ушундай сиздерге тартуулап коеюн деп чечтим. Эми тагыраагы бул ошол жанагы наамдарын тапшырып аткандарын, наамдарды тапшырабыз деп аткандардын жана ошондой эле аксакал агабыз Күмөндөр Абыловго дагы мындай өзүмчө бир жооп катары кайрылгым келди. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, баарыбыз эле ошентип ойлосок керек менимче. Бул шайлоо бүтсө тынчыраак заманда жашап калабызбы деген ойдо элек, бирок тилекке каршы өзүңүздөр көрүп тургандай жанагы товар өтпөй калган соодагердей кээ бир маданият адамдары ушундай зериктирбей койду да адамдычы. Айтор күмөндүү киши караса деле акылына кирбеди. Бир топ жолу, бир далай жолу ушундай бир кандай мындай туура эмес деңгээлин көрсөтүп койду буга чейин дагы. Эми буга чейин эми койчу чоң кишиге, чоң адамга унчукпай эле коелу. Жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт деп унчукпай карап келгенбиз, бирок кечеги акыркы берген маегинде өтө аша чабып кеткендик болду. Бул мен үчүн жеке оюм да. Анан кээ бирки жанагы жаш ырчылар, маданият министрлигин мындай министр катары көрбөйбүз дегени бул маданият адам эмес, жөнөкөй адамга деле негизи туура келбейт да. Бул менин оюмчачы, бул туура эмес сөз, туура эмес жүрүм турум. Анан тем более бул элге сиңип аты чыгып калган жаш ырчылар мынтип айтканы өздөрүнө деле уят болуш керек. Менимче булар эл кайра ушинтип обсуждение кылып, буларды ушундай бир мындай тарбиялап, мындай жакшы жолго түшкүлө дегенин бул негизи булар сүйүнүш керек да, менин оюмчачы. Эл, значит, биз элдин назарында экенбиз, эл бизди жакшы адам болсун экен дейт депчи, ушундай бир кандай десем, мындай сүйүнүш керек болчу да, элдин адамы экенбиз депчи. Булар анын ордуна кайра коркутуп атпайбы, министрлигиңерди тааныбайм, министр мага министр эмес, дагы эмне депчи. Жаштык кылып коюппуз, биз кечирим сурайбыз, мастык кылып коюппуз деп кечирим сураса, албетте эл кечирмек. Бунун баары бул нерсеге жетмек. Наамдары боюнча мен каршы деле эмесмин, наамдары боюнчачы. Бирок эми айтпайын дедим эле, бирок айла жок. Кылган мүнөздөрүнө карап ушул айтышка туура келип атат. Негизи наам деген бизде ушул акыркы 5 жыл 10 жылда ушундай мындайча айтканда бекер болуп кетти да. Мындай жеңил болуп калды да наам алышчы. Буларга чейин кандай гана залкар, обончу, ырчы, акын, композиторлорубуздар ушул наамга жетпей жүргөн. Ошолордун эле ырын, ошолордун чыгармасын булар аткарып жүрүп, булар ошолор албаган наамды алып атат да. Бул дагы бир өзүнчө мындай маселе болуп калды да. Анан жана бул окуяларга тиешеси жок жаш маданият кызматкерлеринечи. Жана өзүнчө эле наамдарын тапшырып беребиз биз дагы дегендейчи. Бул наамдын бул мына кадыр баркынын жоктугу да, бул жеңил жол менен келген, ал уже билбейм, азыр менин жеке оюмчачы татыктуу маданият кызматкерлери бар. Алар бардык убакытта болуп келген. Азыр дагы бар, жетпей жүргөндөр бар. Ал сыйлыкты ушундай бир төбөсүнө көтөрүп жүрөм деген таланттуулар бар. Дагы деле аракет кылып ошого жетейин дегенчи. Булардыкы ошол шоу менен эле болуп калды. Шоу менен эле тааныш билиш кылыштыбы же акча менен кылыштыбы, айтор ал мага белгисиз. Бирок жеңил жол менен келип калгандыгы ушундай бир наамдын кадыр баркын кетирип койду да. Анан эми билбейм неге булар коркутуп атат да, мен мындай намысы жок болсо наамдын эмне кереги бар дегендей эле болуп калды да биягычы. Эң эле кызыгы, мен Күмөндөр Абылов агайыбыздын ушул берген маектерине таң калып бүтпөй койдум да. Себеп дегенде бул Нуржигит Кадырбековго берген сүйлөгөн сөздөрдү буга чейин
өзү деле соц тармактарына жазып жүргөндө бул билбейм ушул мындай илгертен эле каршы да бул дингечи, ислам динине, ислам кармангандарга ушул азыр болгон Нуржигит Кадырбеков мындай себеп болуп калды да, ушул моменттен пайдаланып калды да. Эми биз не дейбиз? Эми эгер көрүп жаткан болсо урматтуу Күмөндөр Абулов агабыз эгер катуу тийсе кечирим сурайм алдын ала. Бизге сиздин мисалы лично мага кызыгы жок, сиз кандай диндесиз, кимге сыйынасыз, арстан алайга сыйынасызбы, уйдун бутуна сыйынасызбы, отко сыйынасызбы? Мага лично сиздин кызыгы жок. Мен мурдумду тыкпайм сиздин антип эмеңизге, тандооңузгачы. Ошол сыңары сиз дагы биздин элдин тандоосуна мурдуңузду тыкпаңыз. Албетте сынайтыңыз, бирок жеке ошол адамдын өзүнө. Ошол эле учурда сиз тарыхтагы кыргыздар кандай болгон деп дагы жазыпсыз. Сиз дагы өзүңүз ошол тарыхты дагы бир аз карай жүрүңүз. Ошол тарыхта аксакалдарыбыз кандай болгон? Тарыхта аксакалдарыбыз трайбалист болгон эмес, элди жерди бөлгөн эмес, динге карап уруш кылган эмес. Кайра тескерисинче жаштарды, улууларды, орто жаштагылардын баарын ортого чакырып, ынтымакка чакырган. Ошол нерсени сиз дагы өзүңүз бир аз көрүп, өзүңүзгө алып жүрсөңүз жакшы болот эле. Азыр жашыңыз дагы бир топко барып калды, сыйыңыз менен болуңуз. Эгерде колуңуздан келсе, элдин ошол маегиңиз үчүн элден кечирим сурап коюңуз. Эгерде сурай албаган болсоңуз, анда тынч болуңуз. Ошол.